прямой эфир. Сен бияққа кичине мындай подсветка көрүп койчу, так эле көрүнбөй калыптыр. Бияққа подсветка көрүп турулачы. Онда күйүз коюнбу? Жок, аяктан көрүнбөйт мындай телефон менен эле. Телефон менен? Кубибаева, чындап. Берип койт телефонда кимге окшойт. Так, эки киши эфирде. Гүлжан Токтогазиева смотрит. Эка кандайсыз? Эка жакшысыңарбы? Азыр кече тетир кыздын 3 жашарлык кыздын врачтан шалакалык үчүн 3 жашарлык кыз кайтып болгондугу үчүн кече эфирге чыктым элем. Эка кандайсыз, жакшыбы? Абдышүкүр эка, assalamu алейкум, кандайсыз? Анан кийин азыр ошол иш менен жүрүп эметип атсам, азыр Мерим деген кыз кайрылды мага. Кече алардагы мамасын эсине бериптир. Кече эсине берип, кайра эле баягы частный клиникалар, Меди деген клиникадан операция кылыптыр. Операция кылганда ошо инфекция киргизип, ошол жактан перитонит болуп кетиптир. Ошол кайра эле частный клиника, Меди деген клиника. Ошонун негизинде бул негизи эмнеге Меди деген клиникага барып, ошол жактан ошолорго ишенген. Эжекенин эмеси мына Кубибаева Чынара деген 54-жылкы эжеке экен, өзү 17 жыл ЦЦНдын врачы болуп иштеп жүрүптүр. Ошо ЦЦН врачы болуп, ошол жерде үй бүлөсүндө да врачтар бар экен. Ошондо Меди деген клиникага барып, бир операция таштар боюнча таштарды алганга операцияга жатыптыр. Ошол операциядан биринчи операциядан инфекция кириптир, анан экинчи операция кылыптыр. Ошонун негизинде 54-жылкы 67 жаштагы апабыз да, мамушкабыз да кайтыш болуптур. Кече аны эсине беришти. Местные частный медклиникалар эмне болуп атканын түшүнбөйсүң. Кече кызды өлтүрүп алышты. Кече байынчырак кызды өлтүрүп алышты. Кайра келип алып мындай эжекени мындай өлтүрүп алышты деп азыр толугу менен айта албайм. Ошондой болуп атат. Ушу медицинский клиникалар, кадыр байке, силер ушу частный медицинский клиникалардын баарын лицензияларын карасаңар жакшы болот эле. Ушу булардын профессионализмин карасаңар болот эле. Азыр карабайсыңар, ушинтип эле эл мындайча айтканда эмнегедир частный клиникаларда да кырылып атат. Баягыда 4-горбольницада гипс тутур эмес кое алып, аякта да бирөө кайтыш болуп атат. Эми Кудай урбаду, биз деген медиктерге өзүбүздүн жашообузду, өзүнүн өмүрүбүздү ошолорго барып, бизге жардам берер экен деп барсак, жардам берген ордуна ушундай акыбалга түшүп, кичинекей 3 жашарлык кыз, биякта 67 жаштагы эжекебиз да мындай кайтыш болуптур. Бул кандай врачтар? Булар действительно врачпы, окуду эле, же медакадемияда дагы баягыдай эле жөн эле бөлөк эмеде вуздагыдай эле пара алып туруп эле экзамендерди тапшырабы? Ошол врачтарга көңүл буруп койсоңор жакшы болот эле да. Мына ушинтип эле экинчи случай, бул экинчи случай эмес, бул уже мен билгенден 10 күндөн бери мага 4-чү кайрылуулар. Кудай урбаду. Кандайча врачтарга биз ишенебиз да, врачтарга жаныбызды беребиз да, барабыз да, мейли бизди карап бериңиздер. А биз аякка барып, наоборот өлүп келип атабыз. 3 жашарлык кыз, 57 жаштагы, 67 жаштагы эжекебиз. Эми ал кыз боюнча Октябрь райондук иштеринде
козголгон. Азыр бүгүн ошо Кубикованын ошо эжебиздин туугандары барып туруп Октябрь райондук сотко алар дагы заявление менен кайрылышты. Эми врач ошол жака ишенип барып атат. Өзү врач ошол жака ишенип барып атат. Инфекцияга киргизип атат. Бул кандай түшүнсө болот? Баарыбыз эле кырылып калышыбыз керекпи? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кылдашаевич, урматтуу Курманкул Токторлиевич, ушул частный Алым Кадырбековге абдан катуу наказ берсеңер болот эле. Ушул бүт медклиникаларды, частный медклиникаларды стандарттарга лайык келеби? Буларга ошондой препараттарга уруксат барбы деген нерселерди текшерип чыгалы. Дагы канча киши өлүп кетиш керек? Дагы канча киши өлүп кетиш керек? Ушуларды текшериш үчүн. Кырк 45 жыл иштеген больницада ушул эжекебиз. 45 жыл 45 жыл иштеп жөн эле оңой эле операция экен. Мына могу жерде кызы да, могу жерде бизде кызы дагы кирип атат. Мына кызынан сурап көрсөңөр, Мээрим Абдылдаева деген бул кызы. Оңой эле операция деп олтуруп коюшту. Оңой эле операция деп өлтүрүп коюшту. Мына могу жерде кызы ыйлап олтурат. Кызы ыйлап олтурат. Бул кандайча деп. Эми мына 2 күн ичинде эле ушундай абдан ушундай катуу случайлар. 45 жылына Мээримге вопросторду берсеңер. Эже эмне болуптур дейт. Эже кайтыш болду. Эже кайтыш болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Аллахым жанаттан жай бере берсин. Ушундай нерселерди болуп атат. Азыр кандай болот? Келесолук акчанын аркасынан эле эптеп акчаны алыш менен эле тияк бияктан карабай туруп эле союп эметип эле эмне деген заманга келдик. Акча үчүн өлүп кеттиңер го, өлүп кеттиңер. Кандай болуп атканын өлүп кеттиңер го. Акча өлүп калсаңар, акча деле керек жок. Акчаңар керек жок, өлүп калсаңар. Ашып баратса 5 метр, 7 метр кепиндик, анан бирге бир аң. Мына азыр могу жерде Мээрим Абдылдаева, Мээрим деген кызы ыйлап олтурат, кан жутуп олтурушат. А больницаларга баары бир билгениңерди кылып алгыла. Эчтеке не докажет деп кайра мотот. Бул кандай адамгерчилик сапат барбы негизи? Ничего не докажете деп туруп, силер эмне акчага таянасыңарбы? Мына могу жерден аны бир айтабызбы. Мына азыр могу эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, бул абдан жанды кейте турган нерсе экен да. Кече 3 жашар, кече 3,5 жашарлык кызды эсине беришти, жери коюшту. Азыр мына кече дагы ошол эженин, врач эженин, 45 жыл больницада медицинада иштеген эженин кече тоже коюп келишти. Бүт эле ошо шалакалык. Бул деген ушунчалык шалакалык. Конечно, мединститут тетинип туруп, непонятно, мединститут азыр иштеп атабы, окут жайларды эметип атабы, же баары эле акчага эле берип атабы, не поймешь. Кайран кыргыз эл, каяка бартабыз, кыргыз эл. Ошону менен жанды кейте турган нерселер экен. Бул жөнүндө сүйлөгүм да келбейт, айткым келбейт. Бирок азыр бул ишке дагы, бул ишти дагы ошо эженин кайтыш болуп калган боюнча бул ишке дагы азыр киришип атам. Бул ишти дагы аягына чейин чыгарамын буюрса. Баары жок дегенде халатнашка чейин алып келемин буюрса. Потому что мен азыр жагдайлардын баарын карап көрсөм, иш жагдайларында кылмыш курамы табылат. Иш жакшы, төргөчүлөр жакшы ишти алып барса, ушулардын ушу медиклиника тек кыз боюнча эметкен бул эки иште тең кылмыш курамы болот.
ошо кылмыш курамы болгондо бүткүл мыйзамдын эң күчтүү эмеси менен булар камалыш керек. Потому что алар мындай, буларды кат эметпесең эртеңки күнү бөлөк бирөөнү өлтүрүп алат. Ар бирөөбүз ошол жака барып кайрылсак, бизди өлтүрүп алышы мүмкүн. Мына могу жерде да Клара деп туугандары бар экен, жакшы айтып атат, мына бүт айтып берип атышат. Кайрылыптыр, эмне күндө ар кайсы калыпты айтышып, убакыт созбайт, атайлап өлтүрүштү дейт. Өздөрүнүн күнөөсүн жашырып үчүн убакыт чоюшту дейт. Мына Клара Кубибаева кызы дагы жазып атат, мына иман саламаттуу болсун, жаткан жер жайлы болсун. Халатность и грубость не только хирургов, дейт, мына кызы жазып атат, но и медсестер, дейт. Не смотрели маму, пока она не корчилась. Они не смотрели за мамой, пока она корчилась от боли, деп атат. Бул кандай ушундай ташпор болуш керек. Эл бул жерде ооруп атса ошондой карап койгон акмак. Жапаров деле ошондой болбоду беле, дейт. Кайсы Жапаровду айтып атасың? Тетиги Жапаровду, Акылбек Жапаровду мага айтпагылачы, көргөндө эле жырым кайнайт. Ушул деген кабинет министрликти карап, кичине момундай медицинаны катуураак карабайбы? ККМ менен тетиги эмеле баш оорутпай. Мына азыр могу жерден мына туура айтып атат Бакыт Омаров. Илгери орустар кыйкырып текшерип турушчу эле. Азыр кыргыздар өздөрү акча берип өлтүрүп, өздөрүн өлтүрүп жатышат дейт. Мына туура айтып атат. Ушундай болуп атат. Мына ушул эжени өзү врач, ошолорго меди жакшы клиника деп барып, анан кийин ушунда ошолор өзлөрүнүн врачтарынан эле мындайча айтканда каза табып атат. Алиюш, привет, как дела? Талия. Вчера, видишь, с девочкой, а сегодня вот 45 лет врач, и мы ее очень хорошо знали. Хорошая девушка, она в ЦСМе 17 лет, 18 лет даже проработала девушка. Такая приятная женщина была. И обратилась к своим коллегам, там надо было просто выведение камней было. Ей сделали операцию и внесли инфекцию. А при повторной операции она умерла, она умирает. Мына могу жерде Мерим кызы жазып атат, акчасын дагы карабай, частный клиника издеп, жакшысына баралы деп барсаң, дагы карабай өлтүрүп берди, дейт. Şu частный клиникаларда андан катуу мындай көзөмөлгө албаса болбой калды. Мына ушундай дагы канча киши өлүп кетиш керек. Буларды ушундай, буларды жазага тартыш керек. На Клара Кубиваева, в медиа абсолютно нет условий для операции, дейт. Операционная находится на 4-м этаже, реанимация на 3-м этаже, но при этом нет ни лифта, ни каталки. Они вручную на тонкой носилке спускают больного и даже роняют. Это было все при нас. Да, на анализ отправили, и сейчас это по анализу работает. Азыр бул Кубибаева эженин дагы жаткан жер жайлы болсун. Азыр ошол боюнча да заявление Октябрь райондук сот, Октябрь райондук ички иштер министри, ички иштер райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылдык. Азыр ошол иштин негизинде заявление алынды, журнал регистрациядан өттүк. Азыр бар дагы материалдар топтойбуз, бүт экспертизаларын бар топтойбуз. Буюрса ошолордун баарын ачкача буларды просто барып туруп эле. Мына Мерим, они маму еще уронили с кровати, дейт. Да, я тоже так думаю, переборщили с наркозом. Ну, я думаю, медицинские клиники должны пройти все, либо должны пройти переаттестацию и должны соответствовать всем требованиям сегодняшних реалий. А вот так просто играть и вытаскивать деньги, сколько есть, это просто совести у них нету.
Эми баарына ошо кичинекей кызга анан ошо эжекеге дагы алтындай болгон эжеке бар болчу больницада иштеп. Ошону дагы мына карабайсыңар. Ошонун баарына дуа кылып туралы, жаткан жери жайлуу болсун, жанаттан болсун. Мен бул эки ишти аягына чейин алып барамын. Аягына чейин бул иш боюнча ийне жибине чейин изденем. Баарын кылабыз. Кудайым буйрса, баары бир мен ойлойм, шалакылык кылган врачтар эмес, врачтар эмес. Булар баары бир кандай болбосо дагы жоопко тартылыш керек и тартылат буюрса. Буну аягына чейин чыгарам, жоопко тарттырганга алып барам. Да, Алиюш, подмога нужна будет, по эджекешке надо будет, твои исследовательские навыки нужны, потому что здесь наследователи тоже начинают давить, и на родителей начинают давить, потому что, оказывается, по смерти девочки там кто-то, оказывается, очень к высокопоставленному какому-то лицу имеет какое-то отношение. По смерти эджекешки медиа это уже как бы набрали, наверное, ну, может, богатые очень. Жакшы алыңыздар, аман туруңуздар. Поликлиникаларга барып атканда, же врачтарга барып атканда өзүңөр абдан дагы бир сыйдан текшерип, бүт баарын карап туруп, анан гана ошондой чечимге ошолорго барып тургула. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.